Ошол биздин кошну мамлекеттер сүйлөшкүсү жок. Bunlar kurallar menен колдонду. Кызыл Кыян ИВС'те 4 баланы тыгып койду. Булардын колунан келбейт. Ал маселени чечиш колунан келбейт. Ооба, бүгүн чек ара тууралуу сөз кылабыз. Тагыраагы жаңжалдар бүтпөгөн кыргыз-тажик чек арасын ортого салабыз. Бул эч кандай иликтөө же бир укмуш аналитика эмес, жөн гана чек арадагы чырлар, алар качан токтоп, деги эле бул маселеге качан чекит коюлат деген суроонун айланасында кеп болот. Мен Самат Качкынов, арыбаңыздар. 9-нан 10 январга караган түнү кыргыз-тажик чек арасында кайрадан чыр чыкты. Бул жаңырган жылдын эсебинде биринчи учур. Буга чейин 1-2-3 күн мурун Өзбек чегинде да болгон, бирок анда атышуулар болгон эмес. Кыргыз-тажик чек арасында чыккан чырда атышуулар болуп, жаракат алгандар да болду. Бул Баткендин Көкташ айылына жакын конуштан чыккан мылтыктын үндөрү. Жергиликтүүлөр биз тараптан эч кандай ок чыккан эмес деп айтып чыгышты. Тажиктер тарабынан таң атканга саат 7-ге чейин, даже 7:35-ге чейин тынбай атып турду. Булар куралдар менен колдонду. Биздин айылда андай эме кылган жок. Биздикилер демекчи, биздин эле органдар биздин эле 4 жаранды алып барып, окуядан кийин камап салышты. Провокация кылышкан деп. Аларды бошотуу талабы менен кармалгандардын жердештери Бишкекке келишип, митингди өткөрүп жиберишти. Бир да тажик кармалган жок. Бир да тажиктин жаранын тажиктин милициясы да кармап чыккан жок, кыргыздын милициясы да кармай алган жок. Бирок тилекке каршы өзүбүздүн жарандарды четинен барып кармап, мына бүгүн Кызыл Кыян ИВС'те 4 баланы тыгып койду. Мына ушул жерде турган туугандар өзүңөр да билесиңер, алар жалган жалаа менен кармалып атат. Мына бүгүнкү чыккандагы митингдин, кыскача митингдин негизги талабы ушул. Чырдын өзүнө кайтып келе турган болсок, тараптар бири-бирине күнөөнү оодарып жатышат. Жаңжалдын себеби күнүмдүк тиричиликтен келип чыкты дешти. Бирок себеп ал эмес да. Эң башкы себеп дал ушул чек аралардын такталбай жаткандыгында болуп жатпайбы? Тажикстандын премьер-министрине телефон чалып, кайрадан жаңжал башталды. Биз тагы мындай чараларды көрөбүз. Бул экинчи жолу силер тараптан чагым болуп атат деп мындай өктөм айтканга да Өзбек-кыргыз чек арасы боюнча чыр чыкты, премьер-министр чыккан жок. Эмне үчүн айта албайт? Анткени бунун баардыгы мамлекеттик эмес, мамилелик саясатка көз каранды экенин көргөзүп турат. Азыркы өкмөт менен ошол биздин кошну мамлекеттер сүйлөшкүсү жок, булар менен маселени да чечкиси жок. 2 жылдан бери 2 метр жер чечилген жок. Ана кайра эле сүйлөшүп, мына айтат 14-нде дагы жолугушуу болот дейт. Ошо Баткен областынын зам губернатору менен Согди областынын зам губернатору эмнени чечет? Алардын ыйгар буктары жок. Алар жөн ошол кырдаалды жөнгө салуу үчүн эле маселени биргелешип патруль кылайык, ошол чек араны эме кылайык. Экинчи мындай нерселерге чачаттыктар жол бербейик деген нерсе чечет. Демаркация маселе эмне үчүн токтоп турат? Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек аранын узундугу 972 чакырымды түзөт. Бүгүнкү күндө анын 400дөн ашык чакырымы такталган эмес. Дал ушул такталбаган, каралбай жаткан чек арада жаңжалдар орун алууда. Жыл өткөн сайын чек арадагы чырлардын саны өсүүдө. Өткөн жылы эле 15тен ашык кызы чуу катталып, ондогон адамдар жаракат алып, бир канчасы каза болгон. Чырлардын бат-баттан чыгып жатышы бул бир. Башкасы бул чырлардын мүнөзү таптакыр өзгөрдү. Куралдар көп колдонулуп, жай тургундар арасынан дагы аскер адамдарынан да каза болгондор көп болуп жатат. Ошондой эле барымтага бири-бирин алып алган учурлар бар. Мисалга, бул көрүнүш кадимки эле согуш талаасын чагылдырат. Өткөн жылдын сентябрында 2 үй бүлө араздаша кетип, акыры куралдык кагылышууга чейин жеткен. Натыйжада тажик тараптан 3, бизден 1 чек ара кызматкери каза болуп, дагы 12 аскер жарадар болгон. Жай тургундардын арасында да ок жегендер аз эмес. Бул жаңжал эки өлкө лидерлеринин дал ушул чек ара маселеси боюнча жолугушууларды өткөрүп, сүйлөшүүлөрүнөн кийин болуп жатат. Эсиңиздерде болсо, президенттер өлкө аймагында, андан кийин Сооронбай Жээнбеков Эмомали Рахмонду Ысык көлдүн жээгинде коноктогон болчу. Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые друзья, братья, салам алейкум. Сүйлөшүүлөрдөн кийин президенттер өкмөттөрүнө, тийиштүү органдарына тапшырмаларды берип, кол коштоп эл абдан сүйүнгөн болчу. А жыйынтыкты көрүп жатпайбызбы? Акыркы чек ара чырынан кийин дагы телефон аркылуу сүйлөштү. Эмне чечимге келишти, азырынча белгисиз.
Бул арада саясатчылар бийликти ачык эле сындап, жада калса өкмөттүн отставкасында талап кылгандар болду. Эмне үчүн жанагы биргелешкен комиссия жолукту мына декабрь айы эмес, сентябрь айында чоң чыкты эле. Ошондо жолукканда бул өкмөт башчы ынанымдуу келип жогорку кеңеште бизди ишендирди. Мына маселени биз кабыргасынан койдук, тажик тараптан макул болду. Мен өзүм барып сүйлөшүп жүрүп келдим. Иш башталат. Кана иш башталган? Башталган жок. Менимче бул азыркы өкмөттү ушу чек ара маселесин чече албаган үчүн отставкага кетирген толук негиз бар болчу. Толук негиз бар болчу. Эмне үчүн менин кесиптештерим ушул маселени кабыргасынан койбой жатат? Эмне үчүн чек ара маселесине келгенде чечкиндүү аракеттер болбой жатат? Анда чек ара маселеси боюнча мисалы вице-премьер Разаковду ал менен тажик тарап сүйлөшкүсү келбей атат. Жергиликтүү эл дагы Жеңиш Разаковго ишеним артпай атат. Анда омбудсмен Током Мамытовду алып баргыла. Мурун чечип жүргөн да. Анда кайта Курсан Асановду ордунап келгиле. Ошол чечсин. Жеңиш мырзаны кызматтан алгыла деп ошол Баткендин тургундары канча жолу кайрылып атат. Биз ага ишеним артпайбыз деп атат. Жок болбой ошо жоктон тапкандай кылып Жеңиш мырзаны түртүп келет. Ошол жерде жана жер тилкелери боюнча адис болуп жүргөн ошол Жеңиш мырзанын кесепетинен кеткен азаматты кайрадан алып келип бергиле деген маселени коюп атат. Ушул чек араны жакшы билет деген маселени коюп атат. Эми үчүн укпайт, муну түшүнбөйсүз. Кече өкмөт башчысы айтып атат, мен каттуу буйрук бердим, жакшылап кайтаргыла дедим деп. Бул эмне деген жапайчылык. Ага чейин андай буйругуң жок беле? Кандай дейсиңер силер? Ойлоп көргүлөчү. Мен буйрук бердим, каттуу кайтаргыла деп. Ага чейин андай буйрук жок беле? Орто кайтаргыла деген буйрук бар беле? Же начар кайтаргыла деген буйрук бар беле? Логика болуш керек да сүйлөп атканда. Албетте чек ара маселеси бул татаал маселе. Анткени эки өлкө тең бири-бирине кичинекей кесимдагы жерин өткөрүп жиберүүнү каалабайт. Бирок акыры чекит коюлушу керек да. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, жолугушуулар болуп жатат, комиссия түзүлдү деген сыяктуу жомокторду канчадан бери угуп келе жатабыз. Бул жолу дагы жолугушуулар болуп, сүйлөшүүлөрдөн кийин баягы эле кагаз протоколдор кабыл алыныптыр. Биздин өкмөт тажик тарапка жерлерди алмашуу жолу менен маселеге чекит коюу сунушун киргизген экен. Бизде ошол жана чек ара маселенин координациялай турган куратор болгон Жеңиш Разаковго тажик тараптан жергиликтүү ишеним артпаса биз аны кайта сүйлөшүүгө жөнөтүп атабыз да. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген жанагы суу кыйбагын толбоско сөз айтпагын болбоско деген эле кеп да. Эч ким мындай бир өзүнүн бир карыш жерин бергиси келбейт. Жаман болсо дагы өзүнүн туулуп өскөн, киндик каны тамган жерди, ар биринин туулган жери өзүнө Мисир деген сыяктуу какырап жаткан талабы болсо дагы өз жери деген ыйык маселе. Алмашуу жолу оңой эмес. Бирок билесиздерби, эки өлкөнүн ортосундагы жетекчилердин ортосундагы бири-бирине болгон ишеним чоң маселени ойнойт. Ишеним, сый. Биздин мамлекеттин жетекчилерин ошондой сыйлайбы алар? Менимче андай сый жок, урмат жок. Ачык эле айтышыбыз керек да. Азыркы өкмөт же болбосо биздин бийлик чек ара маселесин чече албасына мен буга чейин көзүм жеткен. Азыр дагы айтам, бул мамлекеттик саясатка көз каранды эмес, бул мамилелик саясатка көз каранды. Ошондуктан чек араны урматтуу кесиптештер, чечкиндүү мамлекеттин жетекчиси, чечкиндүү парламент, чечкиндүү өкмөт келмейинче маселенин чечилиши кыйын. Бир тараптуу эле айтып коеюн, булардын колунан келбейт. Ал маселени чечиш колунан келбейт. Сабаты да жетишпейт, эрки да жетишпейт, анан эл аралык кадыр баркы да жетишпейт буларга. Эми сөздүн кыскасы, элдин көкөйүнө көк таштай тийип бүткөн чек ара маселеси жакынкы айларды кой, жакынкы жылдары чечилеби деген суроо ачык бойдон калууда. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайм. Баса айта кетейин, биздин кабарчы Салтанат Адылбек кызы Эне күндөлүгү деген канал ачты. Ал жакка да кирип, анын эмгектери менен таанышсаңыздар болот. Аман туруңуздар.